Salam dostlar, men Suzu Kacheva Life Coach. Bu mening kanalim. Hoş geldingizler. Quvonchdan qayradan sizlarni ko'rganimni. Bugun Baqitning siri 7 bölüm temasi bo'yicha o'rischa aytganda finans va gрамотность, qirg'izcha aytganda aqcha turali bilimlilik. Aldın ala sizlerden soranam, mağa like basıp qo'yingizlar. Jana videonun ayağında kommentariy yazingizlar. Sizlerin oy pikiriniz men uchun abdan bağlı, ma'nili. Kommentariyda fikir almashingizni ulantsak bo'ladi. Çoğ rahmat sizlerden qo'ldoğingizlarga, mağa shunday turda jardam berip жатканыңыздарга men dagı öz taraftan har doim sizlarga foydali kerakli ma'lumotlar bilan bölüşkөнгө turtga alып жатамын. Анда эмесе, ketdik temamызды талкуулайлы. Андыктан достор, акчаны колдонууну дагы үйрөнүшүбүз керек. Акчанын да өзүнүн бир мыйзамдары, эрежелери бар. Биз ошолорду билишибиз керек. Акчаны үнөмдөгөндү, колдонгонду, таратканы, сактаганы, демек ушунун баардыгы өзүнчө эле бир өнөр. Буну дагы үйрөнүү зарыл. Себеби көпчүлүгүбүз жетилген болсок дагы акча коротконду билемин, акча кармаганы билемин деп ойлойбуз. Бирок акча жөнүндө билим жок болгондуктан биз өзүбүздү туура деп ойлойбуз. Чын-чынына келгенде акыр аягында эмне үчүн көпчүлүк учурда акчабыз жетпей калат? Эмне үчүн карызга батып кетебиз? Эмне үчүн акча табуу кыйын, же болбосо аны сактоо кыйын? Жана ушундай нерселер дайыма биз үчүн кыйынчылык болуп келет. Ошондуктан менин аба курсумда акча тууралуу дагы билим, бул орусча айтканда финансовая грамотность жөнүндөгү атайын лекция бар. Андан сырткары жуманын ичинде дагы ошо тапшырмалардын бири да болот, техникалардын бири акча тууралуу. Ошондуктан мен сиздерди ар дайым эле чакырамын. 1 январь 23-жылы менин аба курсум башталып жатат. Директке, WhatsApp'ка, Telegram'га, Instagram'га жазгыла катышам деп, өтө сонун арзан баада болуп жатат ошол курсум. Бул эски жылдын эсеби боюнча. Ошондуктан мен сиздерди күтөмүн. Анда эмесе бир лайфхак менен бөлүшөйүн деп жатамын. Балким көпчүлүгүңүз билесиз, бирок билип коюу аздык кылат. Аны колдонуу чоң роль ойнойт. Ал лайфхакты bir ay özünüzge maksat koyuyorsunuz. Bir ayдын içinde kança çıgaşa, kaysıl jaka korot atасыз. Керек болсо жол киреңизге чейин жазасыз. Күнүгө жатаарда жазасыз. Бүгүн канча сом мен короттум. Ким үчүн канча рубль, ким үчүн канча доллар жана башка. Анан тышкары кирешени да жазасыз. Кайсыл жактан сизге киреше келип жатат. Балким бул жумушуңуздагы маяна, балким сиз жумушуңуздан тышкары дагы бир аз подработка деп коет, орусча айтканда бир кээде болуп туруучу бир иште иштеттирсеңиз, ошол жактан келген акча, бирөөлөр сизге белек кылып калагандар акча, ошолордун баарын жазасыз кирешелерди. Анан айдын аягында акыркы күнү сиз бардын итогун чыгарасыз. Кирешеңиз канча болду, чыгашаңыз канча болду. Эгер чыгашаңыз кирешеден көп болсо, демек сиз акчаны туура колдонгонду билбейсиз. Эгер кирешеде чыгаша тең болсо, анда сиз акчаны үнөмдөгөндү же акчаны сактаганды билбейсиз. Эгер киреше көп чыгаша аз болсо, анда бул жакшы белги. Демек сиз акчаны сактаганды билесиз. Ушул сыяктуу формулаларды, ушул сыяктуу түшүндүрмөлөрдү менин аба курсумда биз атайын лекциянын ичинде беребиз ошол формулаларды. Ошол формула боюнча акчага туура мамиле кылып, акчаны туура колдонгонсок, биз ошол убакта өзүбүз жүрөгүбүздө тынчтык болуп, жана кубанычтуу, бактылуу боло алабыз.
Мына бүгүнкү маалымат ушундай. Кымбаттуу достор, бакыттын сыры 7-бөлүмгө келип калдык. Дагы да маалыматтар болсо албетте мен улантып берем бул серияны. Эгер болбосо анда башка темадагы серияны баштаймын. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга, укканыңыздарга. Сиздерди менин автордук курсум Абдан бактылуу айым деген аба аттуу курсумда күтүп жатамын. Анда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.